Карачы, мен кандай чоңоюп калдым. 3 айга толдум. Башымды да кармап калдым. Чынында бат эле алсырап калам. Бирок атам айтмакчы, чоңойгон сайын күч кубатым артат. Кызым, бат эле алсырап калдыңбы? Бир аз жатып, эс албайсыңбы? Каяка чуркап баратат менин күлүгүм? Ой, жетти балам. Көрдүңөрбү, дагы эмне кыла алам? Атам дагы жете албайт мага. Кимди кармап алдым? Өзүмдүн алтынымды кармап алдым. Мына, карачы, менде эмне бар? Мынакей, Алтынайдын кандай сонун шылдырагы бар. Карачы, кып-кызыл. Мен мурда мындай кылалчу эмесмин. Азыр болсо оңой эле жетип кармап алам. Кана, бул эмне болду экен? Азыр байкап көрөлү. Ой, менин кичинекей изилдөөчүм го. Бардыгын даамдап, байкап көрүшү керек. Силер да кызыксыңар. Ананчы, мен бардыгын байкап көрүшүм керек да. Дагы жакшы алып алышпайт. А башында бул болбойт, бул да болбойт дешип эле. Дарыгердин эч нерсе эмес, ушундай болуш керек деп айтып койгону жакшы болду. Азыр болсо мени карап байкап турушат. Осума салган буюм тазабы, зыяндуу эмеспи деп. Тамак ичелиби, Алтынай? Туура, тамак ичип күчтөнүп алышым керек. Азыр атам келет. Анан биз дарыгерге барабыз. Боюмду, анан салмагымды өлчө түшөт. Келчи бери, менин алтын кызым. Мен дагы деле апамдын сүтү менен тамактанып атам. Ушунчалык даамдуу дейсиңер. Ошондон улам чоңоюп баратканымды сезип жатам. Андыктан мага бөлөк эч нерсенин кереги жок. А эртең болсо Тайнең биздикине конокко келет. А мен бир жаңылыкты айтам деп унутуп калган турбаймынбы? Менин тайынам үйүнө кеткен. Көрсө тайынам биз менен жашабайт экен. Ал кошуна айылда турат экен. Болгону башында эле апама жардамдашканы келиптир. Анан апам мага оңой болуп калды дегенден кийин кетиптир. Таң калыштуу. Мен кантип эле кыйнап калайын? Менимче, мен эч кынтыгы жок баламын. Аябай тоюп алдым окшойт. Менин кыздарым каякта? Мен бул жактамын. Ку-ку. Мынакей менин кызым. Атаң аябай сагынбадыбы сени? Мынакей менин кызым. Атаң аябай сагынбадыбы сени? Алтынай жаңы эле тоюп алды. Аскат, тигинен карма. Ооба. Атам өткөндө туура эмес көтөрүп алып, футболкасы булганган болчу. Ошондон бери кандай кармаш керек экендигин жакшы эле билип калды. Алтын кызым, кана, менде эмне бар? Мен сага көптөгөн үндөрдү алып келдим. Аскат, азыр бизде оюнчук алганга ашыкча акчабыз жок да. Сен дүкөнгө азык түлүк алганы барбадың беле? Кабатыр болбо. Мен 1 сом да короткан жокмун. А дегенде бардыгы Алтынайга. Анан сага. Айым, сиз ширеңке сурабадыңыз беле? А бул жакта кесме. Кана, шылдыраганын уксаң? Мен азыр ашканага барып столду дайындай берейин. Түштөнөлү да үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна баралы. Жакшы болот. Биз ага чейин бардыгын текшере берели. Мен жумушумдагылар мага таң кала беришет. Эмнеге? Негизи мындай түшүнүк бар да. Атанын же болбосо эркек кишинин милдети үйдөгү оор жумуштарды аткарыш керек. Анан акча каражат табуу. А бала багуу анын милдети эмес деген. Бирок ал туура эмес да. Ата сөзсүз бала менен сүйлөшүүсү керек, ойноосу керек. Аны караганда бирге болуп, чогуу сейилдеши керек. Ата-энелер мектебинен деле айтпады беле. Ата баланын ортосундагы жылуу мамиленин башаты
ушундан башталат деп. Мен сага толук кошулам. Бул көрүнүш ата экениңди айгинелеп, баланын да өзүнө өзү ишенимдүү болушуна түрткү берет. Тигил айтып аткандар болсо, негизинен өзүнүн баласына көңүл бөлгүсү келбегендер. Ал өздөрүнүн ишидечи. Бирок айтмакчы, өткөндө биздин дагы бир кошунабыз Минтет ата деген эркек баланы караш керек, эне кызды чоңойтуп өстүрүш керек дейт. Кандай караңгылык. Ата эне үчүн эркек бала да, кыз бала да бип-бирдей болушу керек. Айырмасы жок экөөнө тең. Ата эне чогуу кам көрүп, чоңойтуп өстүрүшү керек. Экөөбүздүн тең оюбуз бир чыкканы абдан жакшы. Албетте, биз Алтынайды жакшы көрөбүз. Андыктан ага баардык ийгиликтерди бирге каалайбыз да. Алтынайдын буюмдарды таамай кармаганын байкадыңбы? Менин колумдан түрдүү буюмдарды алчы десем, өзү аракет кылып кармап атат. Чалкасынан жатып алып, капталы менен, ичи менен жатып кармап турат. Алтынай азамат, керебетке тасма жиптерди байлап койгонбуз. Алтынайдын ага жетип кармалап турганына абдан жакшы болуптур. Туура айтасың. Биздин кызыбыз аябай зээндүү. Кимди мактап атышат? Мен жөнүндө айтып жатышат болуш керек. Негизи эле мени бүт бардыгы алтын кыздың деп айтышат. Жөндөн жөн эле ыйлай бербейм да жатпайм дагы. Көңүлүм ар дайым ачык. Бирөөз тамактанып алсак жакшы болот эле. Биздин кыз ойгондубу? Кандай? Таза абада жакшы уктадыңбы? Демек жакшы болсо керек, ачка болгонуна караганда. Демек биз түштөнүүгө убакыт бөлүшүбүз керек экен. Ой, мен туура эмес учурда уктаган окшойм. Эмнеге деп сурабайсыңарбы? Мен сейил учурумда уктап калганды жаман көрөм. Анткени айланада көп кызыктар бар да. Бир жолу биз керек болсо вертолеттун учуп баратканындагы үнүн да укканбыз. Негизи эле атам менен апам мага тол тура кызыктарды айтып турушат. Китеп окуп беришет, ырырдашат. Керек болсо мени жуундуруп, кайра кийинтип коюшат. Макул анда. Мен көп алаксый бербейин. Жакшылап тамактанайын да, дарыгерге чолукканга жакшылап күч топтойн. Жакшы, бою салмагы ойдогудай өз ордунда десек болот. Дене түзүлүшү боюнча деле баардыгы жайында, баланын сезимталдуулугу боюнча эмне айта аласыңар? Алтынай жакын адамдардын, чоңдордун өңү түсүн тааный алат. Биздин көңүлүбүздү өзүнө бурдурганга аракет кылат. Анын жүзүнүн өзгөргөнүнөн улам оюн түшүнө алабыз. Менин керемет күлкүмдү айтпайсыңарбы? Анан да күлкүсү тыйылбайт. Анда сезимталдуулугу да өз жайында экен. Бизде өсүүнүн маяктары деген түшүнүк бар. Биз мына ушуну текшерип көрөлүк. Баланы өзүнчө жаткызыңыз. Кана, кызыңар менен сүйлөшүп көргүлөчү. Чоң жолдо чоң буттар баратты. Тык тык тык, тык тык тык. Ал эми кичинекей буттар тыпылдап чуркады. Тып тып тып, тып тып тып, тып тып тып, тып 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 тып. Биз баланын жакын адамын таанып, күлгөнүн көрүп атабыз. Эми аны көтөргүңүз келгендей колуңузду сунсаңыз. Алтынай жооп катары колун созуп үн чыгара кубанганын же тынчсызданганын билгизип жатат. Көрдүңүзбү? Сиздин колдоруңузду кармап, өйдө туруп отургусу келип жатат. Бирок ол турганга азыр, али эрте. Ооба, айткансыз. Мына дагы бир тастыктоочу нерсе. Кичинекей 3 айлык бала чоң кишинин колунда турганда башын шылкылдатпай түз кармай алат. Азаматсыңар, балага жакшы көңүл буруп жатасыңар. Болгону мен бир аз кошумча кеңештерди гана айта алам. Анын физикалык жактан өсүүсүнө жардам кылгыла. Баланы көбүнчө ичи менен жаткызгыла. Алтынай да даалыларын көтөрүп чыканакка таянсын. 3-4 айында ичи менен жатса, башты кармоо жеңилирээк болуп, колго таянып, тегерегин да карай алат. Кыска убакытка кол менен кармап, тикесинен тургузуп койгула. Тамак жегенден кийин да бир азга тикесинен кармап тургула. Колун өйдө көтөргөнгө үйрөткүлө. Анан чогуу көтөрүп көргүлө.
буюмду кош кол менен карматканга аракет кылгыла. Баланын акыл эс жөндөмдүүлүгүнүн өсүүсүнө кандай жардам берсе болоорун төмөндөгү баракчадан окуп алсаңар болот. Акырында дагы бир жолу кайталап коеюн. Бала канча суранса, ошончо эмизиш керек. Күнү түнү 24 саат ичинде жок дегенде 8 жолу эмизгенди унутпагыла. Эч кандай бөлөк тамак бербегиле. Шире да, суу да, чай да, атүгүл ботко да, малдын сүтүн да берүүгө болбойт. Ал ачка болгон малды эле байкап туруп эмизе бергиле. Ачка болгон учурда кыймылга келип, колдорун соруп, өзү эле белги бере баштайт. ооба, баланы ыйлатпай өз учурунда тамактандырабыз. Макул, бир айдан соң жолугушабыз. Сизге чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Жакшы туруңуз. Кел, Алтынай көз ирмегенче китепчеге көз жүгүртөлү. Өнүгүү үчүн ылайыктуу шарт түзгүлө. Керебетке кооз оюнчуктардан илип койгула. Аларды ургулап атып, кармап алса да болчудай. Колуна ар түрдүү шылдырак, шакекче, түрдүү көлөмдөгү шариктерди карматкыла. Оюнчуктарды жанаша таштап койгула. Колун созуп жетип алгыдай кылып, үн чыккан жакты тапканга үйрөткүлө. Башын буруп, үн чыккан тарапты караш үчүн. Бала менен бирге үн чыгаргыла. Үндөрүн, кыймыл аракетин, ымдоолорун туурагыла. Таануунун өнүгүүсүнө дем бергиле. Айланасында эмне болуп жатканын айтып бергиле. Кыймылдарыңарды түшүндүргүлө. Китептерди окуп, сүрөттөрүн көргөзүп, анда эмне тартылганын айтып бергиле. Жакшы сезимдерди чакырууга аракет кылгыла. Күлгүлө, аны менен бирге кубангыла. Баланы үй бүлө мүчөлөрүн таанууга үйрөткүлө. Алардын атын атап айткыла. Демек биз бардыгын туура кылып атыптырбыз. Кандайсың, Алтынай? Жакшы уктадыңбы? А мен сага жолугуп коеюн деп келдим. Мен бул үндү бир жерден уккам. Бул менин тайнем да. Менин алтыным десе, мен сени аябай сагынып кетпедимби? Апа, кандай сонун өнүктүрүүчү килемче болуптур. Сиздин колдоруңуз алтын да. Мына, көрдүңбү? Эми сатып алуунун дагы кереги жок. Эмненин баары бар. Ар кандай кездемелер, түрлөр үйдө ар башкача. Макул анда. Силер менен эмки жолукканда сүйлөшөлүчү. Мен жумушум абдан көп. Жатаардагы кечки жомоккода жетишишим керек. Тарбия сырларынын эмки бөлүмүнөн биле аласыңар. Жарым жаштагы баланын жетилүүсүндө кандай өзгөрүүлөр болот жана ар бир жаңы ай эмнелерди алып келет. Баланын чың ден соолукта жана бактылуу өсүшү үчүн эмне керек? Туура тамактандырууну кантип баштоо керек? Бала менен сүйлөшүп жатып, ага да пайдалуу болгудай үй жумуштарын кантип жасап алса болот? Эң негизгиси, бала менен бирге көп убакытты өткөзүү эмес, бала үчүн нускалуу иш көргөзүү эмеспи?